өзү эле 700 болду. Менин чамам жетти. Бирине жесе бирине жетпей турган. 5-6 балалар кантет бул убакта. Учебный год только начинается, но родители уже жалуются на нехватку учебников. Поэтому редакция «Кактус Медиа» попробует узнать, действительно ли много родителей, которые вынуждены покупать книги своим детям. Биринчи класска бергенбиз кызыбызды. Мына ар бир математикасы 350дөн, китеби өзү эле 700 болду. Тетраты 350дөн 200 сомдон 400 сом болду мына математика. Ар бир китеби ушунда 350дөн 400дөн болду. Мына мен биринчи класска берген кызымдын китеби эле 2,5 миң болду. Мына тыш-пыштар менен ошо 2,5 миң сом акча болуп калды. Карандаш, ручкалар менен. Аябай кымбатчылык, жашоо аябай кыйын, татаал болуп калды. Ар бир балага 2,5 миңден китеп алып бергенде бизге мисалы 5 баласы барлар бар да, кандай 5 балага тетрат, китеп, булардын кийими, и то тамак аш баары кымбат. Ошону бирге өкмөт караса жакшы болот эле. Канча сомдон сатып алдыңыз? Кайсыл канчанчы класс? Адай жок. Канча балаңыз? Рабочий тетрадь. Рабочий тетрадь деген эмне деген рабочий тетрадь деген эмнеге сатып? Жөн эле тетрадь. 1-класска, 3-класска, 7-класска китеп таппай атабыз. Мектепте китеп жок. Азыр келсем экелик китеп бар экен. Айтып атат өздөрү, ушул китеп жок, ушул китепти алып бергиле деп атат. Биз ошол китепти алып бериш үчүн бизде каражатыбыз жок да, мисалычы. Бир китеп, мисалы азыр 1-2 деген китептер 700 сом. Менин чамам жетти. Мисалы мен алганга чамам жетпейт да ошол китептердичи. Бизге эми ушул мамлекет тараптан жакшылап жардам берсе бизге жакшы болот. Бизге окшогон карапайым элдерге, мен өзү 4 бала окутам. Кичинем 1-класска барды, чоңум 7-класс. Ошо биякта бар китептер мектепте жок. Мектепте бар китептер биякта жок болуп атат да азырчы. Многие родители просто отказываются комментировать из-за того, что боятся. Короче, 5 китепти 1100га сатып алдым. Канчанчы класс? 1-класстыкы. Канча аламсыз? Не берем алдым? Канча китеп жетпейт экен? Канча китеп жетпейт. Китептерибиз бирине жесе бирине жетпейт деген толугу эле алып коеюн деп алдым. Рахмат. Бир балаңызга канча китеп сатасыз? 5-6дан жетпей атат. Канча аламсыздар? 5 балам бар. Жалпы канча китеп аласыз? Азыр кен бир эле балам алып кетти, мен дагы келип алып кетем. Мен 4 жылдан бери эле сатып алам китепти. Бир китеп да жетпейт. Пригород орто мектебинде окуйт. Ошондон да эчтеке китеп албайм. Жылда сатып алам 4 балама. Еще да аз келгенсип тетрадка акча сурайт, тиги акча сурайт, буга акча сурайт, мектеп такыр акча сурай берет. Мен ошол аркылуу мен мисалы үчүн бере албайм деп айтам. Эчтеке деп, эч жардамы жок. Эмне дейин? Бир балага мен ар бирине 10 китеп алатам азыр. Болгон китептин баарын алыш керек болду. Антпесе бала билим ала албайт экен. Эчтеке жок китеп. Бир балалуулар биз болтур сатып алып атабыз. Ошондо да 4 миң 5 миңге чыгып кетет ата. 5-6 балалар кантет бул убакта. Математикасын сатып алдык, мекен таануусун сатып алдык. Анан калган китептерди мектептен берди. Кыргыз тилин берди, мекен таануусун, музыкасын берди, көркөм өнөрдү. Эми жогун сатып алганга туура келип атат да. Анан өтө кымбат да, азыр монополия болуп кетти да. Мындай дептер, андан сырткары рабочий тетрадь деген бар экен. Математикага рабочий тетрадь өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Орус тилге рабочий тетрадь өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Мекен таануу өзүнчө, мындай дептер өзүнчө. Эми аны кимге пайда келип атат билбейм да. Эми бул просто ата-энени кыйноо болуп атат. Биз илгери өзүбүз окуганда рабочий тетрадь жок эле үйрөнгөнбүз да. Чынбы? Анан бул монополия да, именно автордукун алгыла дейт экен, башка жарабайт экен. Мисалы үчүн аргыстыкын алгыла, мороннукун алгыла, ошону издеп темсилеп мына кырышып жүрүшөбүз. Илгери бир эле алифбе болчу, ошону менен окучубуз. Эч кимибиз өлгөн жокпуз. Высшее образование, тил баарыбыз эле үйрөнүп чыктык. Ошону караштырсаңар эң жакшы болмок.